атам жөнүндө согушка катышкан жөнүндө айтып берсем дедим. Тезекбаев Асан согуштун алдында ошол мугалим болуп иштеп жүргөндө ошо Актала районунан согушка кеткен экен. 43-жылы ошо жарадар болуп айылга кайтып келген, согуштан келгенден кийин ошо 50-жылдары үйлөнөт, 46-жылдары үйлөнөт. Андан бери 7 балалуу болуп, согуш жөнүндө көп деле мындай бизге атайын отуруп алып айтып беришмес, анткени деген чындыгында дейт, мен кол жарадар болуп келдим дейт. Негизги алдыда жүрүп согуш кандардын баары каза болуп калган, ошолордун мындай уялгандай болчу да, биз го тирүү калдык. Канча киши шейит кетти деп айтчу да ошо. Шейит кетти деген бул өзүнүн өлүмү менен кетсе болмок десе керек да. Согуштун убагында шейит кеткендерди аяса керек бирөөлөр, ушуларды өлтүрүп салды, болбосо ушуларда үй бүлөлүү болмок дегендей бир өзүнүн ичиндеги кайгысы болсо керек да, өзүнүн ичинде ою болсо керек да. Албетте ата мекени үчүн өлүштү, бирок ошондо ушул окуя болбой эле калса, ушулар ушинтип өлбөйт эле, шейит кетпейт эле деген мааниде булардан мен уялам десе керек. Тезекбаеву Асан указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года награждается медалью за оборону Сталинграда деп ушул документи калганда